Кенен болгон 25 сотық жер аянтында жайгашкан 4 бөлмөлүү жашоо шарты бар үйү азыр жаңы түшкөн 12 ге 6 размериндеги 2 кабаттуу бышкан кирпичтен тургузулган үй. Жанында склаты, сарайы, анан ушул магазин кылып иштеткени кошумча курулушу менен шашылыш түрдө 4,5 миллион сом сүйлөшүү жолдору бар деп сатууга коюлду туугандар. Эсинин номерин описанияга калтырып койдук. Бир катар чалып сүйлөшүп баалашып алсаңыздар болот. Дарегин айта турган болсок, Бишкек тараптан келе жатканда Полтовкадан бир аз өткөндөн кийин сол тарапка Партизанская көчөсүнө бурулуп, бир 500 метр кирсеңиздер, кайра оң тарапка Комсомольская көчөсүнө бурулуп, 103 дарекке келесиздер туугандар. Жери кенен экен, 25 сотық жер аянты. Ушул көчөсү дагы аябай кенен, бардык документтери так-таза колдо, суу свети бар, жер астынан таза суу да чыгарылган. Көчө тарабында ушунча кошумча жашылдандыруу аянтча кылганы, бактарага отургузганы дагы жери бар. Анан бул жерден ошол жанагы арабтар чыгарып берген таза суу дагы бар экен туугандар. Жүргүздөр, бир катар сиздерге көрсөтөлү. Ушундай дарбаза калиткасы орнотулган. Кире бериш жайына бул тарабына үйүнүн жанына бир 2-3 унааны кенен токтотсоңуздар болот. Бул кошумча курулушту негизинен дүкөн, магазин кылып иштеткени салган экен. Ушул жерде ошол дүкөн, магазин катары иштетсеңиздер дагы болот. Азыркы учурда бул жерде жашоо шарты бар 4 бөлмөлүү үйү бар. Аркы чоң үйдү бүтүргөнчө ушул жерде жашап турсаңыздар болот туугандар. Азыркы учурда бул үйдүн ичин көрсөтөлү десек, күлүштөп бир жакка кеткен экен. Кире алган жокпуз. Бул жагында ошол 2 кабаттуу жаңы түшкөн бышкан кирпичтен тургузулган үй туугандар. Фундаменттери бийик, бардык сеснопоз колонналары куюлган. Бул жер негизги эшик болуп калат туугандар. Кенен бир 2 канаттуу эшикти койсоңуздар болот экен. 2 кабаттуу, биринчи кабат менен экинчи кабат окшош формада бөлүнгөн туугандар. Анан бир катар ичи кумшубактары болуптур. Анан өзүңүздөргө жараша, өзүңүздөргө жаккандагыдай ремонтун жасап алсаңыздар болот экен. 1,5 кирпич болуп урулган, ортолордо перегородкалары дагы бир кирпич менен бөлүнгөн экен туугандар. Ушундай. Бул жагында бир бөлмөсү, спальня катары колдонсоңуздар болот. 2 чоң терезе коюлган туугандар. Ичи засувка болуп толтурулган. Анан бул жагы ошол коридор, холл болуп калат. Анан бул жагы дагы бир бөлмө туугандар. 2 чоң терезеси коюлган. Кенен экен туугандар. Кенен 3 бөлмө. Биринчи кабатында 3 бөлмө, экинчи кабатында дагы окшош эле формада бөлүнгөн 3 бөлмө. Бардык электр зымдары, электр токтору тартылган. Ремонтун эле жасап, кирип жашасаңыздар болот экен туугандар. Ушундай. Бул жагы кенен болгон бош орундук. Бул жерде чакан болгон склад бөлмөсү бар экен. Көмүркана, отункана катары колдонсоңуздар болот. Анан бул жагында ичинде бардык шарты менен сарайы дагы бар экен. Азыр бир катар сарайын дагы сиздерге көрсөтөбүз. Андан ары бул жерде ушул жер астынан таза суу дагы чыккан туугандар. Кааласаңыздар качалка менен чыгарсаңыздар дагы болот, же болбосо моторчигин коюп койсоңуздар дагы болот туугандар. Сарайдын ичин келиңиздер бир катар көрсөтөлү. Фундаменттери куюлган, ушундай 3 терезеси коюлган күнчыгыш тараптан. Ушундай ичинде бардык шарты бар, акырлары куюлган, асты стяжка болуп, полу жасалып, анан бок сейдик тазалачу арыктары дагы бар туугандар. Ушундай. Анан азыркы учурда мына чек араларына бир катар ушундай темир стойкаларын отургузуп, чек араны бөлүп койгон. Ушул жерге зымын тартып, же болбосо тунике менен тосуп койсоңуздар дагы болот туугандар. Чек арасы так экен. Анан ошол чек арага фундамент куйган бул жагына шагыл таштарын дагы төгүп койгон, ушуларды дагы иштетсеңиздер болот. Кенен болгон ушул 25 сотық жер аянты экен туугандар. Кааласаңыздар бул жерде дыйканчылык катары малина, клубника эгип карасаңыздар дагы болот экен туугандар. Мынакей ал жакта азыр кошуна ушул малинаны өстүрүп коюптур. Сиздер дагы ошол сыяктуу эле дыйканчылык менен алектенсеңиздер дагы болот экен. Ушундай туугандар. Полтовка болуп калат. Бишкек тараптан келе жатканда Кызыл Ред Петролиумдун жанынан Партизанский көчө менен 500 метр кирип туруп, оң тарапка кайра Комсомольскийге бир аз бурулсаңыздар 103 дарек болуп калат туугандар. Жеринин аянты 25 сотық. Бардык документтери так-таза колдо, жер астынан таза суу чыгарылган, свет тартылган туугандар. Ушундай. Баасы 4,5 миллион сом деди. Дагы эси менен бир катар чалып, байланышып, баалашып алсаңыздар болот. Биз тез кабар кызматта болдук. Ассаламу алейкум.